Милана үстүздөгү жылдын 8-июнь күнү 6 жашка чыкмак. Бирок аны шумажалы ошол күн алып кете берди. Жалынбек Каримовдун үй бүлөсүнө кубанычтары туулаган күн 6 жылдан кийин каргашалуу күнгө айланат деп эч ким ойлобосо керек. Алгач окуянын кандайча болгонуна бир аз токтоло кетсек, үстүздөгү жылдын 8-июнь күнү саат 18:00 чамасында Ысык Ата районуна караштуу Достук айылында 26 жаштагы Алмагүл аттуу кыз жол жээгинде ойноп жүрүшкөн 5 жаш өспүрүмдү сүзүп алган. Анын кесепетинен 6 жашар Милана алган жараатынан улам ооруканада каза болсо, 2 жана 7 жаштагы бала оор жаракат алышкан. Өкүнүчтүүсү каза болгон кыздын атасы Жалынбек Каримов окуя болгондон бери 20 күн өтсө дагы тергөө иштери жүрбөй, күнөөлүүлөр жазасын албай жатышканын айтат. Ешқандай атасы менен апасы келди, менин кызымды үйүнө ачык немеге, ачык камакка чыгарып, ачыкка эле чыгарып бергилечи деп, анан мен айттым. Менин кызым деген жердин астында жатса, бир балам больницада жатса, кантип мен үй камагына чыгарып берем? Пусть жазасын алсын. Мас болуп алып, ошол жерден айдаганды билесиңер дедим. Кантип мен силерге дедим, ачыкка чыгарып бергиле деп, кантип барып мен кол коюп жазып берем десем, анда макул, анда чыгарып бербесиң деп кеткен. Ошол күндөн баштап следователь бир келген жок, мен следователь көргөн жокмун, эч кандай менен заявление алган жок. Анын бактагылардан угуп калдым, тиги сүзгөн кыз камалбай эле жүрө турбайбы? Ага чейин деген ошо тергөөчү деген келип байкем айтыптыр да, ал кыз камалды депчи. Биз ошого чейин ал кыздын жайга коюп, анту-мунту больница менен жүрдүк да, 14-үнө дерчи. Анан 14-үнө кичине комадан ойгонуп чыккандан кийин анан мен бардым. Барып, бул эмне камалбай эле дагы эле жүрөт экен ачыкта десек, бул деген ДТП, бул убийствого жатпайт, факты жок дейт. Кандай факты жок? Бирөөсү өлүп, бирөөсү больницада жатса, кандай факты жок деп айтсам деген, бул деген ДТП деп коет, буга деген андай немелер колдонбойт. 8-июнь күнү эжеси менен кошо Рустамды унаа сүзүп кеткен. Мындан улам ал да ооруканага жаткырылган. Дөңгөлөктүн ошондо жарымы тебелеп анан токтогон экен да. Балам акыркы тебеленип калган экен да. Мен братишкам менен ушу бала эки дөңгөлөктүн эки четинде калган да. А менин кызым прямо ортосунда калып калган да. Ошо эки четте берки эки сиңдим менен берки кызымды ал чет жагына тийип их отбросила. Нары чыгып кеткен да. У них только царапина. А бул балам болсо ушу дөңгөлөктүн жарымын маяк чейин тебелеп, мынакей. Маяк жагында тебелеп, маяк жагынан печени жарылган, разрыв печени болгон. Разрыв полной печени болгон. Все болду. Назгүл Осконбаева окуяга күбө болгондордун бири. Ал кырсык болоор замат ошол жерге барып, жабырлануучуларга жардам көрсөткөн. Ошол күнү биздин үйдө балдарыбыз эле ушакта ойноп аткан. Чоң машина менен сүрөп, балдардын баары ойноп атышкандан биз коридордо отуруп чай ичип отурганбыз. Анан кийин биз именно ошол жерге отуруп караганда машина бияка келип, могул жерге токтоду, акырын айдап келип. Биздин балдар тетил жерде толтура балдар болчу. Бул Райхандын 4-5 баласы колдоруна мороженое алып, могул жерден, аллейкадан как раз жака жетип калган болгондо, машина мондой машина болчу, серебристая машина бияка бурулуп, бияка келип, токтоп туруп, анан кийин асфальт менен жолго кетпей, чакка айдап кетти чөпкө. Биз өзүбүздүн балдар экен деп чуркап чыктык. Үйгө чуркап чыгып эле барып карасак, балдар керикилери жерде экен, некоторыйлер ичин кармап отурушуптур. Мы начали туда-сюда эметип чуркап кыйкырып баштадык, элдин баары. Анан кийин бияктан Рафик байке чыгып калды машинасы менен өзү эле келип. Анан могул жерге биз токтоттук. Ал жерде мен бар болчумун, күйөөм бар болчу, анан кийин сестра была. Ошо көп эле киши болчу, майда балдардын баары Рафик байкени токтотуп, бул жер Халиловдун. Анан кийин машинага байке ушундай болду деп, балдарды больницага алып баш керек десек, хорошо деп эле артыңкы сидениясын ачты. Балдардын баарын салып баштаган убакта и вот это сүзгөн кыз уже машинада отуруптур. Мен билбейм кайсы баланы, точно мен азыр айта албайм да. Анан кийин бир баланы кучактап алып отуруптур, ыйлап атканын көргөнбүз. Анан кийин 2-3 баланы салдык, 2 баланы салдык, Айдай менен Өмүрбекти салганда, папасы кыз айдап келатканда машинаны. Кыз машинадан чыгып эле кыйкырып чака бияка чуркап калды. Анан кийин биз последний баланы салып, мындай бурулганда машинанын астынан кийим көрүндү. Башында ойлогон эмес бала экен деп. Анан кийин эңкейип караганга эле папасы барып машинага отуруп туруп, кайра бир жолу айдап кетти. Анан кийин звук бул. Анан элдин баары кыйкырып баштады, токто деп. Астында бала бар экен дегенге караганда эле машина менен даңк деп эле артында бир пластмасс менен кошо бала учуп чыкты. Анан кийин кыз, чыкканда эле кыз деген как без сознания болчу, бирок кан-сан эчтекеси жок болчу да. Аны алганда ал кыз мындай
Биз ошол моментте каза болуп калган кызды эле машинага ыргытып койдук, бүттү. Анан машина айдап кеткен. 10 кишидей болгон, ошонун баарын көп киши көрдү. Анан кийин айылдан ушунун баарын бекитип эметкенде эле уят болуш керек. Бул боюнча Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгына кайрылганыбызда алар төмөнкүлөргө токтолушту. Бул факт боюнча Ысык Ата районундук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. Бирок шектүү делинген Алмагүл аттуу айым ошол жол кырсыктан денесинен залал алган үчүн ооруканага жеткирилген. Медициналык справкага караганда ал кыз азыркы убакта толугу менен толук түрдө конкреттүү түрдө сурак бере албайт деген жыйынтык бар. Ошонун негизинде азыркы убакта суракка алына элек, бирок медик кызматкерлери чындыгында ушул кыз уже сурак берсе болот деген жыйынтык чыгарып бере турган болсо, ошол күндөн баштап толугу менен шектелген Алмагүл аттуу айым толугу менен өзүнүн суракка алынып башталмакчы. Азыркы убакта аталган Алмагүл аттуу айым Кыргызстан мамлекетинин сырт жакка, за граница чыкканга чыга албайт. Себеп дегенде бардык жактарга ориентировка берилип, чыкпаганга закондуу түрдө иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Ошол чындыгында атасы келип, ошол машинага отуруп, из жашырып качып кете турган, же болбосо ошол кылмышты жашырып жаба турган аракеттери байкала турган болсо, анын атасы да толук түрдө, закондуу түрдө жазасын алмакчы. Тагдырыңа эмне жазылганын, канча жашын жазылганын да билбейт экенсиң. Ата-энесин кубантып жарык дүйнөгө келген 8-июнь күнү ойноп жүрүп, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла электе адепсиз айдоочунун айынан Милананын каза табарын ким билиптир? Эгер акыйкаттык болсо, жаш өспүрүм кыздын өлүмүнө күнөөлөр өз жазасын алар.